Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз, амансыздарбы? Аллах кээ бир адамдарга байлык берет, мансап берет, кээ бир адамга кедейликти берет. Бирок ошол эле учурда ошол адамдын аракетине жараша мансап же байлыкты берет. Аллах ошол эле учурда байлыкты берет, кедейликти берет жана мансапты берүү менен бирге ошол пендени сынайт. Эгерде кембагал мына ошол кедейлигине жараша ал шүгүр кыла турган болсо, Аллах кийинчерээк ага байлыкты да берет. Ошол эле учурда мансап берген учурда пендесин дагы сынайт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен байлык кандай болушу керек жана байлыкты биз кандай жол менен биз ушул байлыкка ээ болушубуз керек. Мына ушул туурасында кеп кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө коногубуз келген. Анда коногубузду тааныштырып койсом, Аманат коомду жана маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Улан Жусупбеков. Кош келиңиз. Жана көрсөтүүбүздүн башында айтып кеттим, бүгүнкү темабыз байлык жана мансап туурасында болмокчу. Негизи эле адам кыяматта дейт 4 суроого жооп бермен сайын ордуна бир дагы адам таштабайт деп айтат. Бул өмүрүңдү кантип өткөргөнүң, жаштыгыңды эмнеге жумшадың, ошондой эле алга өзүңө топтогон мал мүлктү, байлыкты кандай жол менен топтодуң жана алган илимиңе кандай амал кылдың деп. Мына ошолордун ичинен биз азыр мына ошол байлыкты топтоо боюнча сөз кылсак да, негизи эле адам баласы байлыкты кандай жол менен топтоо керек? Азыр өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө кандай гана жолдор менен биз байып жатабыз. Демек, суроо деги эле байлык деген кандай болушу керек? Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздин сурооңузга кирерден мурун бир кошумча бир эскерте кете турган нерсе бар бул жерде. Ислам дини өзү акыркы дин болгон менен социологдордун баары, дүйнөдөгү илимпоздордун баары эмне бул гумандуу дин. Адам баласынын жашоосун баардык ар тараптуу колго алат дейт. Эми ушундай бир ыйык дин болгондон кийин, Алла Таала тарабынан келген бир системадагы чоң дин болгондон кийин, албетте адам баласынын жашоосундагы эң чоң маанилүү ушул эки тема. Байлык, бийлик деген нерсеге карабай өтүп кетиш мүмкүн эмес. Эми Алла Таала пенделерин жараткандан кийин, албетте булардын төрөлгөндөн баштап акыретке чейин бара турган жолун сызып бергенден кийин, мунун жанында ушул эң чоң эки теманы кантип биз колго алабыз? Ошол жагынан караганда жана сиздин сурооңуз келип чыгып атат. Биз жөнөкөй эле жашообузда эмне кылабыз? Ибадатыбыз кандай болот? Ырыскыбыз кантип иштейбиз? Бул жөнөкөй эмелер. Ушунун жанында эң чоң роль ойногон жана социологдордун сураганы эмес, азыркы сиз сурап атканда биз кантип өзүбүздүн ырыскыбызды кантип табабыз? Кантип бир бай болобуз? Ушул жөнүндө келет. Кээ бир жерлерде байлыкты өтө жек көрүп, ушуну жамандап айткан сөздөр да чыгат. Негизи байлык менен бийлик бул өзү эки бир боло турган нерсе десек, бул экөө тең жаман эмес. Муну жаман кылып аткан же жакшы кылып аткан ошо адамдык факторлор. Эгер ошол адам ыймандуу болобу, же жөнөкөй эле дин тутунбаган адам болсо дагы, бирок ушул эки нерсеге келип тийгенде, ошол нерсени же жакшы жакка кызат, же жаман жакка кызат. Бул адамдык фактордун ролу чоң болгондуктан, кээ бир жерде ушундай эмелер чыгып калат. Ислам дини деген байлыкка эч карабаш керек экен, дүйнөдөн узак туруш керек экен, же бийликтен таптакыр алыс болуш керек экен. Жок, андай эмес. Биз бул жерде ошол эки нерсени, байлыкты, бийликти кантип өзүбүздүн жашообузга туура пайдалана алабыз? Канткенде ырыскыбызды маңдайакы, таманакы маңдай тер менен таба алабыз? Ушул жолго келет. Мисалы, Куранда көптөгөн аят бар. Мусулмандарга, му'миндер, инсандардын баарына келет.
ушу адал ырыскыны кантип табабыз, ырыскы үчүн кандай чуркашың керек, адам жалкы болуп жатпаш керек. Ошого окшогон үндөгөн аяттар, хадистер көп. Алардан мисал келсек, "Важаалан нахара магаша" деп Куранда келген нерсе, биз силерге дейт, күндүздү дейт, ушу жашооңор үчүн ырыскы тапкыла деп жараттык дейт. Ушул күндүздөрү дейт, адам баласы чуркап, маңдай терин төгүп, эмгектенип ырыскысын тапсын дейт. Бир аалымыбыз айткан экен, бүгүнкү күндө байыган адамдар өзүнүн зекетин бербей, садакасын бербей, көптөгөн баягы оорларга мындай дартка чабылып жатышат. Мисалы кант диабети, ошондой эле инфаркт, инсульт деп. Ошонун бир эле себеби ошол байыгандан кийин өзүнүн зекетин бербейт дешип. Бирок бүгүнкү күндө бизде жакшы адамдар дагы бар. Азыркы биздин сюжетибиз дал мына ушул туурасында болмокчу. Биринчи мына ошол сюжетке кезек берип көрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Тагдыр бизге кандай сыноо тартуулайт, пенде билбейт. Кимдир бирөөлөрдү мээнет оору менен сынаса, кээ бирине байлык, мансап, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Албетте, ал эми сабыр кылгандарга эсепсиз жакшылыктар бар. Жана Аллах албетте сабыр кылгандар менен бирге болот. Рахат эне 53 жашта. Дартка кабылып, төшөктө жатканына 20 жылдан ашты. Баш калкалап жашаганга үй жок. Айлап жылдап, убактылуу батирде жашап келет. 1 жыл болду туура бутумду ампутация алгандан бери такыр жатып калдым. Ага чейин 2 жыл бутум башына майда кантырына сук тийипти да. Ошондон кан жүгүрбөй 2 жыл аны мен алыштым. Ага чейин басып калып, кичине басып, кичине эле басам, таяк менен басчым биртике. Кичине басып, кайра отуруп, жатып калган күндөр болду, баспай алган күндөр болду, отуруп эле калган күндөр болду, ар кандай нерселер башыман өттү. Майып болгондон кийин жолдошум менен ажырашып, башка аялга үйлөндү. Бир уул, бир кызым бар. Уулум атасында, кээде келип турчу эле, азыр кабар албай койду. Кызым мени карайт. 3 кичинекей баласы бар. Эми ажырашууга документ даярдап атат. Тентекти кылып күйөө бала. Мага сөзү тийди, кызыма колу тийди. Ошондуктан ошондой болуп туура келатат. Жашаган батирдин акчасын төлөй албай кыйналган күндөрүбүз болгон. Бир күнү телевизордон Азаматтын муктаж болгон адамдарга жардам бергенин көрүп калып байланыштым. Телефон аркылуу кайрылсам эле кичипейли бала экен, чүң десе, ал эле анан кийин чакырсам, абалыңызды өзүңүз барып көрөбүз деди. Анан бир баласы менен келди. Ал бала азыр жок го, Азамат. Келип эле абалыңызды көрүштү. Жакшы сүйлөштүк. Болгон жарымызды беребиз же ыйлабаңыз деди. Анда аябай катуу болуп турган болмочу, бутумду жаңылдырып. Азамат Байматов Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү. Ал Рахат эне телефондон байланышканда эненин акыбалы кыйын экендигин түшүндүм. Анан ошо келсек, ушу эжекем чындыгында муктаждык аябай эмет экен да. Анан ошол себептен баягы көрүп туруп, көз менен көрүп туруп эле кетип калуу мүмкүн эмес. Анан ошон үчүн колубуздан келишинче баягы кичине болсо дагы ортодо бир көпүрө болойлу деген ниетте ушул эжеге келип, жолугуп, сүйлөшүп, анан аябай жүрөгүм ооруганда биринчи болгондо, аябай жүрөгүм ооруп, анан барып үйгө барып, ушу саат 3-кө чейин уктаган эмесмин кечиндечи. Ойлондум, аябай ойлондум, эжеге кандайдыр бир жолдор менен бир кубаныч тартууласак экен деген ой жүгүртүүнүн ойлонуп, анан ушул кроватты туура көрдүк. Рахат эже. Анан эжеге айттым, мен эжеге бир жакшы сюрприз алып келеличи дедим. Эжеге айтпай, ушинтип туруп анан кийин бул кроватты издеп, бул жактан эмет, анан ошо Эрлан деген байкебиз ушул нерсени жазайт экен. Ошону акылдашып кеңешип туруп, анан алгачкы жолку биздин эжеге тартуулаган сүйүнүчүбүз ушул болду. Анан ошолордун ичинде мынакей ушул үйдү Рахат эжени ушул жерге келип жайгаштырып, ушул жерге отурукташтырыштын да себеби ушул мынакей Нурбек байкебиздин ушул Азамат деп байланышка чыгып калды. Кимде ким ушул үйгө муктаж болуп кала турган болгон болсо, Азамат. Мен ушундай 2 бөлмөлүү үйүм бар балыкчыда. Анан ошону мен берип, болгону менин максатым ошол энекенин жүзүнөн жылмаюу көрүп, ошонун батасын алып,
отурсам экен деп ошондой жакшы сунушту бергенде мен ал сунуштуга өзүмдү аябай сүйүнүп кубандым. Ал эми Нурбек мырза Рахат энени интернеттен көрүп калдым. Акыбалын көрүп, зээним кейди. Жардам берүүнү ойлоп, үй бүлө менен маслет кылып, балыкчыда 2 бөлмөлүү квартирам бар болчу. Үй жагынан жардам берүүнү чечтик дейт. Башка элдерге да үлгү бололу, мени көрүп, мен да ак тилекти көрүп, 2 бөлмөлүү үйүм берип атам Рахат эжеге. Ошол сыяктуу эле мени көрүп, да бирөөлөр ушундай эжелерге себепчи болсун деп ушундай кылышына тилектешмин да мен дагы. Ал эч кандай акча тыйын албайбыз. Бүт бар условиясын түзүп бердик. Азамат айтып атат, эми стиральный машинка менен эме эшигин, кире бериш эшигин бронированный коюп берип койсо, калган баары жакшы да. Нурбек мырза Рахат эненин неберелерин балыкчыга орноштуруп, жардам берүүнү жана келип кабар алып тургандыгын айтты. Азыр Рахат эненин маанайы жакшы. Жарык, жылуу үйгө туш келгенин, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мендей жардамга муктаж адамдарга Азамат жана Нурбектей уулдарым бар экендигине кубанып, шүгүр кылып, дуба кылып отурам дейт. Балдарым сыйырмат көрүп төрдө отурганга насип кылсын. 2 дүйнө жакшылык менен истебиде бактылыгын берсин. 5 кирсем, 5тин эң даражалуусу Фирдауска киргизип, ошондо көрүшкөнгө насип кылсын Алла таалам. Ошол ал үйдө дастурканга жакшылыкка жайылып, тигесинде баарыбыздын аман жүрөлүк. Ушул эң негизгиси. Бисмиллаху акбар. Кабыл болсун. Мына азыр сиз сюжеттен көрдүңүз. Кудайга шүгүр, бизде азыр колунда бар десек болот, бизнеси жүрүшүп, муктаж адамдарга жардам берген адамдар көбөйдү. Ал эми бул эжеге чет жакта, мисалы Москва, Кореяда жүргөн эле бизде эле жаш энелер, жаш кыздар, ошондой эле жигиттер колдон келген жардам көрсөтүшүп, ушундай муктаж болгондорго жардам берип жатат экен. Менин азыркы суроом негизи эле адам канча байлыгы канча болгондон кийин зекет бериши керек, өлчөмү кандай болот? Анан мисалы ушул көрсөтүү даярдалганга чейин бир эже мага ушул суроону берип койчу деп өтүндү эле. Өзүм дейт 30 миңге чакын акча айлык маян алам. Мына ошону мен 1 жылга санап туруп, ошол суммадан ашкандан кийин беришим керекпи, же ушул ай сайын алгандан кийин беришим керекпи деген суроосун берген эле. Биринчиден бул жана сюжет аябай сонун болуп, өтө кубандырарлык нерсе. Ушундай буюрса эле Кыргызстанда, элибизде ушундай жигиттер, эжелер көбөйө берсин, ушинтип элге жерге жардамы тийген. Адам ошолокто адам болот да, бири-бирине пайдасы тийип турса. Пайгамбарыбыздын хадисте бар да. Хайрукум анфаукум линнас, силердин эң жакшыңар дейт, адамдарга пайдасы тийип турган адамдар дейт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мүмкүн болушунча сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылдык. Биздин коногубуз дагы аракет кылды. Биздин убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге албетте Улан мырза ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизден Аллах ыраазы болсун демекчибиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошуп жатып, бүгүнкү жума күнкү айтылган дуалардын баары кабыл болот деп айтылат. Андыктан дуа кылалы. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.